Барлыгыңарга салам, мен атым Луиза, каналыма кош келипсиңер. Бүгүнкү видео күзгү влог болот. Анткени бул биринчи менин күзүм экен. Мектепте же универде окуган. Жалпы эле күздө эстегенде дайыма бир окуу жылынын башталышы деп ассоциация калып калган. Бирок быйыл окуу жок болгондуктан жумуш менен эле болуп, анан негизи эле тиричилик аяк бияка чуркамай, бир нерсеге жетишип калайын деп эле ортодо чуркап жүрүп, күздүн кантип өтүп баратканын билбей калыпмын, такыр байкабапмын. Бирок айланада аябай сонун күз болуп атат. Бүгүн 22 октябрь, күздүн так ортосуна келиппиз. Ага кошумча Инстаграмдан бир пост окуган болчумун. Мисалы, адам 65 жыл орточо эсеп менен дейли, 70 жыл жашаса, ал адамда жашоосунда 70 жолу күздү көргөнгө, кышты, жазды, жайды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот дейт да. Азыр мен 23 болсом, бул менин 23-күзүм, калган 22 күзүм артта калды да. Аны ойлодум, эгер бул күздү мындай кантип айтсам, видеодо документация кылып сактап калбасам, анда кандай күз деп эстейм депчи. Күздүн ушул кооздугун, боекторуну сезгенге жардам бере турган иштердин, нерселердин кичинекей тизмесин түзүп алдым өзүмө. Бул тизмени сиз дагы түзсөңүз болот, ал өзүңүздүн каалоолоруңузга жараша болсун. Менин тизмем аябай эле кичинекей, анткени мен ойлодум, азыр октябрдын 22-си болсо, мен бардык өзүм ойлогон нерселерди ишке ашырып, аны тартып, монтаждап киргизгичем, кыш болуп кетпесин деп, аны азайтканга аракет кылдым. Негизи күзүндө мен көзүмдүн жоосун алып ушунчалык суктандырып, баягындай бир клипте жүргөндөй сездирген бул дарактардын сары жалпырактары, алардын шамалда акырында бийиктен түшүп келгени, көчөдө басып баратсаң эле ошол бир кинодогу сценадай да, астыңда басып баратасың, анын карап эле деп эле өзүнчө клипте түшүп каласың. Биринчи каалоом бул пикник кылуу жана китеп окуу, пикникте китеп окуу, башкача айтканда. Парктар, шаардын ичиндеги, шаардын сыртындагы тоолор аябай кооз боекторго боелуп турат азыр. Ошол жерлерге атайын пикникке даярданып, жылуу чай, жегенге бир нерсе алып, астыңызга төшөгөнгө кандайдыр бир плед алып барып, жакшы китеп алып алсаңыз кандай сонун. Менин экинчи каалоом бул синабон жасоо. Синабон ким билбесе, бул булочкага окшогон эле бышырык, бирок анын негизги ингредиенти бул корица. Корица менен тамак, булочка же башка нерсе кошуп жесем, чындап күздүн даамын таткандай болом. Ошондуктан синабон менин жакшы көргөн бышырыктарымдын бири. Азыр күн аябай жылуу, мындай жагымдуу аба ырайы, аябай суук эмес же аябай ысык эмес, мындай үстүңдөн жеңил бир нерсе кийип алып эле гулять этип, сейилдеп жүрсөң, сонун атмосфера жаралып атат. Ошондуктан менин дагы бир каалоом бул көбүрөөк сыртта парктарды аралап сейилдөө. Бир эс алыш күнүм атайын велосипед менен чыгып, эртеңен кечке шаарды кыдыруу дагы менин бир каалоом. Бул тизмем күздү сезүү, жашоодо бактылуу болгонго көбүрөөк себеп издөө, ошол бактылуулукка себепти байкай билүү деген бир жашоону романтизациялоого жардам берип, ошондой эле күзүмдү эсте калчу күз кыла турган менин жеке тизмем. Менин тилектеримди, каалоолорумду аткарганга кеттик. Мен бүгүн паркка келдим. Шаарга чыккан болчумун. Өзүмдүн күзгө кылгым келген нерселер арасындагы паркта, пикникте китеп окуу деген пункту аткарганы келдим. Мен ойлогондой эстетичный пикник болгон жок, анткени мен жолдон эле курсагым ачып кетсем ич жеп алдым. Жана астыма салган эч нерсе алган жокмун. Бирок китебим бар. Ошого азыр тынч сонун жерге отуруп китеп окуйм. Ататүрккө келдим. Мага аябай жагат ушул парк. Анткени территориясы чоң дагы, дарактар дагы аябай көп жылдык болгондон бийик. Чындап мындай токойдо жүргөндөй сезим берет да.
Bir жарым сааттан бери басып жүрөм. Сөрөйгө жетип калдым. Бүгүн аба ырайы салкын, артымда отбоз асман. Бирок ошого карабай бийлик тепкенден көчөгө чыктым. 2 жыл мурун Германия жана Амстердамга барып келгенде ал жактагы жергиликтүү адамдардын велосипедти күнүлүк жашоосуна ыңгайлуу кылып колдонгонун көрүп аябай жактырып келгенмин. Көп ойлонуп, шаарга ылайыктуу болгон велосипед алдырттым. Велосипед айдагандын өзгөчө жакшы жери бул шаар көчөлөрүн айланганда шаардын өзгөчө кооздугу башкача ракурстан ачылат. Акыркы учурда шаар ичинде болгон жол оңдоо иштеринен кийин жөө жүргөнгө, велосипед менен жүргөнгө дагы жакшы шарттар түзүлдү. Ошондой эле коомдук транспортто тыгын болгон учурда велосипед эң жакшы чечим. Бүгүн сыртта жамгыр, суук, күз. Мен синабон жасайм. Синабон үчүн менде текшерилген рецепт бар. Ошону эле колдонобуз. Рецепт синабона. Сначала сделаем опарку. В небольшой чашке смешиваем дрожжи. Через 20 минут в чашке смешиваем яйца. Кеттик. Крем жасап алсаңыздар болот, бирок ысык синабонго кылсаң мадалар келет. Бул музагандан кийин кошулуш керек. Ысык кофе, синабон, жанагы күзгү бай. Ушуну менен бул видео башында айткан кичинекей тизимимдеги иштердин баары аткарылды. Көп сейилдеп, велосипед менен шаар кыдырып, сыртта парктарда кетип окуп, жана даамдуу корица чыттанган синабон жасап. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө мен синабон менен кофе ичкени кеттим.